Кымбаттуу бир туугандар, бардыгыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат анын ырайым сааттары үчүн. Кудайга рахмат анын дагы ушул жумалыгы үчүн. Көзүбүздү ачтык, дем алып жатабыз. Демек, дагы бир күн Кудай Теңир өзүнүн бизге болгон ырайымын узартты. Бул ырайым бекеринен эмес, бул ырайым ишенимде алсыз болуп жашап жаткан бир туугандардын бекемделип кайрадан Кудай менен элдешүүсү, жана Кудайдан таптакыр алыс болгон адамдарга, ишенимде бек адамдар аларга барып жакшы кабар айтылышы үчүн, алардын да жандары куткарылышы үчүн ушул ырайым сааттары берилип жатат. Бул ырайым сааттарын биз туура колдонуп, биз анын баасын акташыбыз керек. Мен бүгүн сөз кыла турган темалардын бири, сиздер менен сүйлөшө турган, ой жүгүртө турган, ойлоно турган темалардын бири, жана маалымат катарында дагы маалыматтардын ушундай насааттардын бири тема болсо аталат баптисттер деги эле кимдер, алар сектантпы? Баптисттер алар кимдер, деги эле сектантпы? Эмне үчүн ушул теманы биз тандадык? Анткени карап көрүк, бүгүнкү күндө биздин дүйнө көп тармактуу технологиялык жактан жана медициналык жактан, ошону менен катар диний жактан дагы абдан өркүндөп өсүп жатат. Канчалык заман өзгөргөн сайын адамдардын пейили, адамдардын ой жүгүртүүсү, адамдардын бир нерсеге карата ой жүгүртүүсү уламдан улам ошол тереңдеп, өзгөрүп, Кудай көргөзгөн чыныгы нуктан, Кудай көргөзгөн жолдон кыйшык, туура эмес жака кетип баратканы абдан байкалат. Мына ошондой туура эмес багытка кетип бара жаткандыктан андан ар кандай окутуулар, ар кандай түшүнүктөр, ар кандай диндер, же болбосо Кудай тууралуу ар кандай сөздөр, ар кандай жалган окутуулар таркап жатат. Буну ар бирибиз байкап жатсак керек. Бирок мен ойлойм, ушул тема ашыктык кылбайт, бизге жардам берет ой жүгүрткөнгө. Жана өзүбүздүн ишенимибизге болгон кайрадан бир ишенимибизди толуктап бекемдейбиз. Мен эгерде бир ишенимде жүрсөм, мен эгерде Кудайга терең ишенсем, анда мунул насааттагы жардам берет. Дагы терең билип калганга, дагы ишенимдүү болуп калганга, ушул тема дагы биздин ишенимибиздин бекем экендигин, анык экендигин, чыныгы багыт, чыныгы жол экендигин дагы тастыктайт. Мен бир гана ыйык жазуунун негизинде ушул теманы ачып бергенге аракет кылам. Анда эмесе сиздер менен чогуу Элчилердин иштери 5-бөлүм, 5-бөлүмдөн ой жүгүртөбүз. Мен бир нече аяттарды окуп беремин. Баардыгын эмес, бир нече аяттарды. Бул болсо Элчилердин иштери 5-бөлүм 34 аят. Ошондо бүт эл урматтаган мыйзам окутуучу Гамалиил деген бир фарисей Синедрионду ордунан туруп, элчилерди бир аз убакытка сыртка чыгарууну буйруду. Анан аларга мындай деп кайрылды: Исраил эркектери, бул адамдарга кандайдыр бир чара көрөрдөн мурун жакшылап ойлонгула. Анткени мындан бир аз мурун өзүн бир улуу адам катары көрсөтүп, Теда деген неме чыкты. Аны 400-гө жакын адам ээрчиди, бирок ал өлтүрүлдү. Аны ээрчигендер да чачырап жок болушту. Андан кийин эл каттоонун убагында Галилеядан Жүйүт деген эме чыгып, көп элди ээрчитти, бирок ал да өлдү, аны ээрчигендер да чачырап кетишти. Ошондуктан азыр силерге айтарым, бул адамдарга тийбегиле, буларды өз жайына койгула. Эгерде бул адамдык иш-аракет болсо, анда ал бузулат. Эгерде Кудайдан болсо, анда силер аны токтото албайсыңар. Кудайга каршы чыгуучулардан болуп калуудан сак болгула. Алар анын айтканына көнүштү. Мына ушул сөздөр, ушул тексттер мен болсо Элчилердин иштери китебинен, башкача айтканда Луканын жазган китебинен мен окуп бердим. Бул тастыкталган ыйык жазуунун негизинде тарыхый орду бар биз ишенген китептен алынды. Мен эч кандай бир өзүм ойлоп тапкан жокмун. Ушул жерде, ушул текст боюнча бир аз контекстке көңүл бөлдүргүм келет. Бир туугандар, элчилер өздөрүнүн кызматын жасап жаткан болчу. Бул элчилер деген сөз
Ыйса Теңирдин жанында күндүр түндүр 3 жыл бою анын ар бир айткан сөзүн тыңдап, анын жасаган кереметтерин көрүп, жана ошол Ыйса аркылуу өздөрү күнөөлөрү кечирилип, Ыйса эмнени жесе жеп, эмнени ичсе ичип, кайсыл жерде жасалар ал менен чогуу түнөгөн элчилер Ыйса Теңир асманга көтөрүлгөндөн кийин Ыйса Теңирдин андан аркы планын ишке ашырыш үчүн, жакшы кабар ишин улантыш үчүн ошол уланткан ишин андан ары уланткан элчилер кызматтарын жасап жаткан болчу. Бул Иерусалимде болгон окуя. Анан ошол кызматтарды, жакшы кабарларды жасап жаткан, аларды түрмөгө каматат, аларды көрө албастык кылып, аларды өлтүрүүнү ойлошот. Кимдер? Ошол жердин тургундары, жергиликтүү адамдар, жүйүттөр, еврейлер. Мына ошондо Гамалиил деген Синедрион деген эмне? Синедрион деген жүйүттөрдөн турган же еврейлерден турган бул атайын сот бөлүгү, аксакалдар кеңешмеси. Ал жерде жөнөкөй адамдар кире албайт. Ал жерде аттуу баштуу жана ыйык жазууну жогорку деңгээлде билген адамдар отурушат. Мына ал жерде 70тен ашуун, жаңылбасам бир 72 болуш керек. Мына ошончо адам отурат. Алардын катарында мына биз окуган Гамалиил деген кадырлуу мүчөсү дейт. Бул жаш жигит болгон эмес. Бул аксакал киши болгон. Бул тажрыйбалуу киши болгон. Мына бүгүнкү биздин тил менен айтканда бир профессор деген сөз болот. Мына ошол киши ал айтып жатат. Аябай акылдуу өзүнүн оюн, кеңешин тигил адамдарга айтат. Силер чара көрөрдөн мурун бир аз ой жүгүрткүлө. Мен айтар элем. Баптист дегенде мени угуп жаткан кадырман, угарман, бешенеңизди карыштырып, кулагыңызды жабууга шашпай туруңуз. А дегенде тыңдап сөздүн контекст, же болбосо сөздүн таржымалын, анын төркүнүн билишиңиз керек. Ар бирибиз билүүгө абзелбиз. Эгерде бирөө сүйлөп жатып, ал жарым саат сүйлөдү. Жарым саат ал бир темада сүйлөдү. Анан сүйлөп жатып карагандайдыр бир сөздөрдү айтат. Бүгүнкү элдин туура эмес, дагы бир нукка бара жаткандыгы, адамдардын жалпы оюн билбей туруп, ошол сөздөн бир контексттен сөзүн жулуп алып турган адамдарга туура эмес нерселерди шыбайт. Аны билбеген, таңдап билбеген, изилдебеген адамдар угат дагы, алар дагы отравление болот. Алар дагы ооруп калышат. Ошондой турбайбы деп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бул жөнөкөй кадыреси нерсе болуп калды. Бирок бул нерсе абдан туура эмес. Ар бир айтылган сөзгө маани берип, булар эмне кылат болду экен, эмне менен алек болду экен, буларды кармап турган эмне, баптисттердин окуган китептери эмне, булар деги эле кимдер, эмне үчүн булар ушул ишти жасап жатышат деп изилдеген адамдар аз болуп калды. Анткени Кудай Теңир адамдарга түшүнгөнгө же түшүнө алышы үчүн ошол нерсени изилдегенге акыл берген. Биз даяр нерселерди алып эле ошо менен ынанып калбашыбыз керек. Биз ынаныш үчүн бизде укугубуз бар жана милдетибиз изилдегенге, ой жүгүрткөнгө. Кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар. Эмесе ушул текстте биз окуп жатабыз. Гамалиил болсо айтып жатат. Теда деген бир киши чыкты дейт. Анын артынан 400-гө жакын адам ээрчиди. Бирок ал өлдү, өлтүрүлдү. Анын артынан дагы ээрчигендер жок болушту. Ушул адамдар кайсы бир деңгээлде, мен билбеймин, ыйык жазуу бизге толук кандуу ачып бербейт, бирок ошол адам алардын лидери болчу. Ошол лидер эмнени айтса, буякта турган 400 адам аны уккан. Лидер айт десе, тигилер уйт болгон. Демек, бул деген сөз алардын башчысы же алардын кудайы, аларды оң жолго же сол жолго же кандай гана баспасын тууралап, аларды багыттап турган алардын лидер жанагы Теда болгон. Демек, сектант деген сөз бул, мен бир аз түшүнүктүүрөөк болушун айтып берейин. Секта деген эмне? Биринчи ар бир сөзгө контук коюп угуш керек.
Мисал үчүн биз ар бирибиз угуп жаткан акыл эсти ушул жердеги кабылети жеткен, ой жүгүрткөнгө, ойлоно алганга кабылети жеткен адамдарга, мисал үчүн баардыгыбыз мектеп окуу эмесинен өткөнбүз, программасынан. Башка айтканда мектепте окуганбыз. Ошондо биология, химия, геометрия, математика, алгебра деген сабактарды өткөнбүз. Мисал үчүн география деген сөздү укканда биз бүгүнкү күндө таңыркабайбыз. Бизге белгилүү. Анткени гео деген сөз гректин гео деген сөзүнөн алынган, бул жер. Жер тилке. Ал логия, логос деген гректин сөзүнөн алынган, окуйм, жазам деген сөз. Тагыраак окуйм, изилдейм деген сөз. Жер тилкеси же жер тууралуу окуйм, изилдейм деген сөз. Биология деген сөз эмне? Биос, гректин биос, жаратылыш, жандык, же жашоо тиричилиги. Логос окуйм. Эмне үчүн биз ушуларды окуганда таңыркап чалкабыздан кетпейбиз? Анткени биз бул тууралуу бизге мугалимдер ачып берген, бала чактан окуганбыз, биз изилдегенбиз. Ошон үчүн бизге өөн эмес, бизге бейтаныш эмес. А секта дегенде чалкабыздан чөбүз. Бирок мен бул жерде сектанттарды жактагым келген эмес. Бирок ошол сөзгө маани бериш керек экендигин айтып жатам. Секта деген сөз латындын сектос деген сөзүнөн алынган, же секта деген сөзүнөн алынган. Бул деген сөз багыттайм, окутуу же мектеп деген гана түшүндүрөт. Сөздүн өзү болсо жакшы маанини берет. А бирок ошол нерсени булгап койгон ошол адамдар. Мисал үчүн Теда ыйык жазды окуп атабыз. Ал адам болсо, алардын башчысы Кудай эле эмес, адам болуп калган, лидер болуп калган. Бирок алар адамдар. Ал адам кайсы бир жаңы бир окутууну, бир багытты берген. Бирок болсо алар кулап калды, элдер да кийин чачырап жок болду. Андан кийин башка бирөөсү келиптир. Ал дагы өзүнүн жаңы идеяларын, жаңы ойлорун тартуулады. Балким ошол бир 30-20 жыл же бир 10-15 жыл жакшы бир адамдар ээрчип, аларды ишендириш мүмкүн. Бирок тигинин күнү өткөндө тигилер чачырап жок болду. Ошону менен анын окуткан идеологиясы да жок болду. Демек секта. Демек бул сектанттар, секта деген сөз алардын жүрөм туруму, алардын кармангандар, окуткандар начар болгондуктан ушул сөз бизге жаман угулат. Мисал үчүн хамство деген сөз бар. Муну менимче бардыгыңыздар билет болушуңуздар керек. Хамство деген сөз Нухтун 3-чү уулу же 3 уулунун бири Хамдан тараган. Хам болсо атасына кыянаттык кылган, атасын сыйлап урматтаган эмес. Башка айтканда, адамга атасына урматташ керек болгон жерде ал болсо шылдыңдаган. Ошондуктан ал атасынын каргышын алып калган. Ошондон улам хамство деген сөз чыккан. Бүгүнкү күндө эч ким өзүнүн баласын хам деп атабайт. Же Гитлер деп атайт. Гитлер деп атайт. Гитлер деген сөз өзү жакшы ысым, жакшы эле маанини берсе керек. Бирок ошол ысымды алып жүргөн адам эмне кылып койду? Ал булгап койду. Ошондуктан эч ким бүгүнкү күндө балдарынын ысым Гитлер дебейт. Бизде Айтматов деген жазуучу бар, Чыңгыз Айтматов деген. Бардыгыбыз билебиз. Балдарынын көпчүлүк Чыңгыз деген аттар бар. Эмне үчүн? Ушундай адам болсун. Анткени ал адам өзүнүн элине пайда алып келди. Жакшы нерсе алып келди, пайдалуу нерсе алып келди. Ошондуктан эл аны жактырып калды. Разаков, Исхак. Не деген инсандар бар? Же биздин мындай кыргыздардын дагы баалуу бир табериги же эпостарынын бири, эпосу Манас. Манас деген ысымдар көп. Манастай баатыр болсун, чачылганды топтоп, кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган деген сыяктуу ошондой элдерден болсун дейт. Эми мунул жерде болсо биз карап жатабыз, секта дегенди аларды булгап койгондуктан биздин кулагыбызга жаман угулат ал нерсе. Эми сектанттардын мен бир нече бир бөлүгүн айтайын. Сектанттардын авторитеттүүлүгү. Биринчиден, секта дегендин биз этимология, сөздүн маанисин таптык. Бул окутуу, учение, окутуу же багыт же мектеп деген гана сөз экен.
Бүгүнкү күндө Японияда абдан көп секталар бар. Кытайларда көптөгөн секталар бар. Буддизмдин өзүнчө бир бөлүктөрү бар. Бизге таанымал болгон Кыргызстанда дагы, мен аттарын атабайын анткени ал жерлерге дагы алардын душманы болуп калгым келбейт. Бирок чындык үчүн айтам, Кыргызстанда свидетели Иегова, Иеговалардын күбөлөрү, Жахаванын күбөлөрү, же мормондор, ушул сыяктуу көптөгөн багыттар бар. Алар Ыйса Теңирдин ысымын алып алышып, бирок алардын окутканы, алардын жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү биз ишенген, биз табынган Ыйсага ылайык келбейт. Жана биз ишенген, биз окуган, биз ой жүгүрткөн ыйык жазууга, Библияга дал келбейт. Жана сектанттардын окутуусу көбүнчө адамдык нерселер. Анын башында адамдар турат көбүнчө. Кудай турушу мүмкүн, же бир дагы бир пайгамбар турушу мүмкүн дейт. Бирок адамдар турат. Адамдарды кудай кылып койгон. Мен жана окуп бербедимби? Теда жана андан кийинки. Так эле ушул сыяктуу алардын ой жүгүртүүсү бир ошол жетекчилерине, башчыларына пайда алып келиши үчүн башкача айтканда кудай эле эмес, чыныгы асмандагы кудай эмес, адам болуп калат. Мына сектанын түшүнүгү ошондой. Ошондой эле Россияда бир нече 30 жыл болуп калса керек, жаңылбасам. Көп болуп калды. Аум Синрико деген Жапан ошондой инсаны болгон адам. Ал болсо, эгерде Аум Синрико деп жазсаңыздар, анын окутуусу тууралуу алар секта болгон Японияда. Алар такыр, алар өздөрүн машаякчы деп кайсы бир деңгээлде эсептешкен, бирок көп аралашмалар менен жуурулушуп кетет. Анан кийин алар терроризмди уюштурушту. Чыныгы адам башкарган нерсе, адам контролдоп, адам көзөмөлдөгөн нерсе, жана адамдардын жетеги менен бир окуткан нерселер, бул сөзсүз түрдө кулайт, адамдарга пайда алып келбейт, зыян гана алып келет. Мына секталарда ошондой. Балким айтор жакшы секталар бардыр, мен аларды мен актагым келбейт, балким. Бирок алардын чыныгы окутуусу ыйык жазууга келбесе, Ыйса Теңирдин көргөзмөсүнө жана Библиянын карамагында алар окутпаса, алар туура эмес. Эми биз баптисттерге келели. Баптист деген ким? Сөздүн өзүнө маани бериш керек. Бул дагы грек сөзү. Анткени гректер бир учурларда ушунчалык өздөрүнүн илимин, окутуусун көптөгөн философиялык агымдар чыккан Аристотель, Пифагор, Архимед, Евклид деген бүгүнкү күндө биз тааныйбыз. Математиканы окуган адамдар, геометрияны окуган адамдар, Пифагордун теоремасы тууралуу анын формуласыз эч нерсе кыла алышпайт. Аристотель эмне деген инсан? Сократ, Пифагор. Алардын жакшы жактары да болгон. Бирок туура эмес жактары да көп болгон. Мына ошондой илимпоз адамдар биздин заманга чейин эле, Ыйса Машаяк төрөлгөнгө чейин, бул до Рождества Христова деп белгиленет илимде. Алар жаңы ошондой сөздөрдү таанытып, гректерден көп илимий багыттар таркалат дагы. Мына ошондон улам көп нерсени ошол гректер алып чыккандыктан алардын тилдеринен бизге келип жатат. Буну да туура түшүнүш керек. Алгебра деген сөз бар. Предмет бар, сабак бар. Эмне үчүн таңыркабайбыз? Бул каяктан келип чыкты? Бул кыргыз сөзүбү? Же орус сөзүбү? Англис сөзүбү? Жок. Бул алжебр деген математик арабтардан келип чыгып атат бул. Ошол инсандардан келип чыгып атат. Анан биз ушундай кээде сөздөргө да маани бергенибиз жак. Демек, баптист. Баптист деген сөз гректин баптизо деген сөзүнөн алынган. Бул сууга чүмкүндүрүү же болбосо сууга чөмүлдүрүү деген гана маанини берет. Башка эч кандай маанини бербейт. А эмне үчүн анда сууга чөмүлдүрүү десе, бул маани бербеген сөздү баптист мына биз алып жүрөбүз. А мында себеп бар. Сөздүн өзү бир кичине бир маанини бергени менен, аны алып жүргөнү менен, аны алып жүрүүчүлөрдүн жолун караш керек. Алып жүрүүчүлөрдүн жолун караш керек. Профессор деген сөз, же кандидат деген сөздү эгерде ошол сөздүн өзүн карасаңдар, кыска эле бир маанини берет. Бирок профессор деген наамды алган адамдын артында анын көптөгөн илимий эмгектери жатат. Ал кичинекей статусту алыш үчүн эмне деген эмгек кылды?
Башка айтканда анын бүткүл жашоосу жатат. Дагы ушул сыяктуу баптисттердин сөзүнө эмес, наамына эмес, анын жашоосуна эмне менен алек, ошого маани бериш керек, ошого назар салыш керек. Эмесе, баптисттер биринчиден алар Ыйсага ишенгендер. Ыйсага кантип ишенгендер? Баптисттердин эң негизги авторитет болгон нерсеси адам эмес, ал Кудай. Эми ошол Кудайды, Ыйсаны эмнеден улам билди? Баптисттердин авторитет карманган негизи бул ыйык жазуу же Библия. Эмне үчүн Библия? Библиотека, библиография деген сөздөрдү биз дайыма эле угабыз. Библиотека барып келейинчи. Ушул адамдын автобиографиясы же болсо бир китептердин библиографиясы десе бир таңыркабайбыз. А көрсө Библия деген сөз Финикияда Библ деген жер болгон. Ал жерде көптөгөн камыштар өскөн. Ошол камыштарды мындай сызгырып же ушул сыяктуу бир жолдору менен, атайын өзүнүн нук жолдору менен, эби ирети менен андан кагаз жасап, андан библиос деген сөз чыгат. Бул китептер. Кагаздан китептер жаралат да. Дагы ушул сыяктуу. Демек, Библ деген сөз китеп же библиос деген сөз китептер же китеп деген маанини гана берет. Ошондуктан биз окуган, биз карманган негизги авторитет, биздин негиз фундаменталдуу карманган нерсебиз, тамырыбыз бул ыйык жазуу, бул Библия. Библия 66 китептен турат. Мына ошол китепти окугандар баптисттер. Анда болсо Кудайдын сөздөрү жазылган. Кудайдын ыйык рухунун өзгөчө кудуретинин жардамы менен, негизи менен адамдар жазышкан. Ошол жазганда тарыхый баяндамалар жазган адамдар. Жана ошол жазып жаткан адамдар ошол тарыхый баяндамалардын өзүндө катышкан адамдар болгон. Соучастник, көөлөрү. Эми ошол адамдардын жашоосуна Кудай кантип таасир берди, кантип кийлигишти? Ошолор баяндалып жазылат. Бир мистикалык, фантастикалык нерселер жөө-жомоктор жазылган эмес. Библия бул чындыктын китеби. Айтышат экен бүгүнкү күндө силердин Библияңарда ойбой уят нерселер. Ата бала, кыз, эне чогуу китепти окуп жатканда чогуу окуганга болбой турган нерселер жазылыптыр. Дагы бир ушундай нерселер жазылыптыр. Мүмкүн эмес. Бир айбири жок китеп. Андай эмес. Биздин Кудай, биз ишенген Кудай чындыктын, акыйкаттыктын Кудайы. Ал эч нерсени жашырбайт. Библияда кимди зордуктадыбы, зордуктады деп жазат. Кимди актадыбы, актады. Кимди падыша эмес, падыша. Кандай болсо ошондой жазат. Эмне үчүн? Библия бул айбирдин китеби. Сен китепти алып окуганда өзүңдүн ким экендигиңди күзгү кылып көргөзгөн китеп. А сенин мына жериңде калың бар экен, тагың бар экен, жаап өчүрүп коелу, сенин жакшы жагыңды көргөзөлү деген китеп эмес. Кандай болсоң адамды, ошондой өзүнүн сутун, адамдын негизги натурасын деп коет эмеспи? Бул жагы табиятын ачып берген китеп. Кудай ачып бергиси келет. Сен башында мындай жаралган элең, өтө идеалдуу. Бирок күнөөнү жүрөгүңө киргизип койдуң. Мен сага эрк бергем, ошол эркиңди туура башкара жоксуң. Бирок ошонун айынан, күнөөнүн айынан сен мындай болуп калдың. Мына кара. Бирок мен сени Ыйса Теңир өзүндүн жападан жалгыз болгон уулум аркылуу кайрадан сен мынандай элең, өтө ыплас абалда элең, мыйзамсыз элең. Сени менен сүйлөшкөнгө мүмкүн эмес эле. Бирок сен актап тазалап алыш үчүн мына нерселерди жасадым. Сен мындай элең, жана мындай болуп калдың. До и после. Баптисттер мына ушул китепке ишенгендер. Бүгүнкү күндө тилекке каршы сектанттар жана башкалар, Кудайдан жөрмөлөп качкандар дегендер маани беришибиз керек. Бирөөлөрдү келжирек, бирөөлөрдү дабдыр, бирөөлөрдү мээси жок, акылсыз, Кудайдан жөрмөлөп качкандар, мыйзамсыз. Такыр булар туура эмес. Дээрдин алдын, а дегенде өзүбүздү бир аз карашыбыз керек. Бирөөнүн көзүндө кыпынды көрүшүбүз мүмкүн, бирок өзүбүздүн көзүбүздө чоң дөңгөч турбайбы?
Адегенде өзүбүздүн карашыбыз керек. Гамалиэл абдан туура сөздү айтты. Ал айтты, силер деди, Кудайга каршы чыгуучулардан болуп калбагыла. Анткени тигил адамдар Ыйса тууралуу айтып жаткан эле. Баптисттердин эң жакшы кабары, мына биздин жакшы кабарыбыз, же бизди үмүттөндүргөн инсан бул Ыйса. Бул Ыйса. Ошол Ыйса Теңир 2000 жыл баштап жашап өткөн тарыхый инсан. Буну тарыхчылар дагы бир добуштан макулдашат. Тарыхый фактылар бар. Мисалы көпчүлүк айтса, силердин Библияңар бурмаланган, бүгүнкү күндө Библияга ишенбеш керек, тигиндей мындай деп. Элдер айта берет. Ооба, Библия кезинде байыркы еврей тилинде, байыркы грек тилдеринде жазылган. Ошол тилдерде жазылган китептер эскирет. Ал вечный эмес. Ташка жазсаң дагы ташта акырындык менен жамгыр тиет, шүдүрүн тиет, кар жаап атып, ал акырындык менен эмне болот? Өчөт андагы издер. Ал эми Библия болсо кадимкидей китеп кагаздардан ал эскирген. Аны көчүргөнгө туура келген. Көчүрүп атып адамдар кайсы бир механикалык ошибкаларды кетирет. Мисалы үчүн кыргыздарда кайрат деген сөздү, же Муса деген сөздү, же Асан деген сөздү, кайрат деген сөзгө кайрат деп эки ыр жазып коюшу мүмкүн. Асан деген сөзгө асаан деп бир аны кошуп коюшу мүмкүн. Ушул сыяктуу механикалык деп коет. Адам жазып атып ушул сыяктуу каталар кетиши мүмкүн. Бирок андагы маани эч качан жоголгон эмес. Андагы маани жоголгон эмес. Бир эле тамгасы чолуп калса, ал нерсе ыйык болбой кал деген түшүндүрбөйт. Кудай болсо ыйык нерсе качан сен окуп, ошол окуган жазуу боюнча жашаганыңда, сендеги өзгөрүлгөн жашоону көргөндө бул ыйык жашоо болот. Башка айтканда, сенин жашооңо Кудайдын сөзү таасир берет, ошондо сен ыйык болосуң. А кагаз бетине жазылган нерсе ыйык эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге биздин Кудайыбыз ким кайсы тилде сүйлөсө, кайсы тилде тааныса, төрөлсө, ошол тилди дагы Кудай Теңир түшүнө алат. Бир эле еврей, бир эле арамей же бир грек тилдеринде эмес. Ар бир тилдин, ар бир элдин өзүнүн арибинде, өзүнүн тилинде Кудай Теңир бизге жакшынакай Библиялар которуп бергенге мүмкүнчүлүк берди. Маани максатын алып караганда эч кандай өзгөрүлгөн эмес. 2000 жыл баштагы маани эч качан бүгүнкү күндө жоголгон, ошол эле маанини берет. Эмесе, мына баптисттер биринчиден алардын эң негизги карманган авторитеттүү нерсеси бул ыйык жазуу. Ыйык жазуу кимдер тууралуу күбөлөндүрөт? Кудай тууралуу, Ыйса Машаяк тууралуу. Баптисттер Ыйса Машаякка ишенгендер. Ыйса пайгамбар деп Куранда жазылат. Бирок бул жерде чатташтырбаш керек. Эгерде кимде-ким Куранда ишенсе, ислам багытында жүрсө, ал адам ишенсин. Ал адамдын өзүнүн тандоосу. Эгер ал адам ишенсе, ошол нерсени чындык катары кабыл алса, биз бири-бирибизге чындык бул жакта деп коюп айтканга гана жолубуз бар. Бирок эч качан адамды желкесинен кармап, жал тууралуу жаман айтып, аны келекелегенге, ал тууралуу жаман сөз айткан укугубуз жок. Ыйык жазууда жазылган биздин Библияда адам баласы, сен адамды соттогода кимсиң деп жазылат. Соттогонго мен гана чечим чыгара алам деп Кудай айтат. Өкүм менден чыгарылат. Өчтү мага бергиле деп жазылган биздин китепте, ыйык жазууда. Жана Библиядагы Ыйса, Библиядагы Кудай. Башка китептердеги эгерде Ыйса Кудай деп жазылса, биздин Библиядагы Кудай такыр башка. Ал менен айырбаштап же алмаштырбаш керек. Ыйса такыр башка биздин Библиядагы. Ыйса сүйүүчү, Ыйса кудуреттүү. Мен иреттеп айтып берейин. Эмне үчүн Ыйсага баптисттер ишенет? Баптисттер болсо Ыйсага ишенет. Анткени Ыйса болсо бизди күнөөкөр жерден, бизди күнөөкөр абалда жатканда өлүш керек болгон абалдан ошол инсан куткарып алган. Эч бир башка дин болоо багытта андай инсан жок. Анткени Кудай гана кыла алат. Кудай гана кыла алат. Бул бир. Эгер менин күнөөм үчүн өлсө, эми менин куткарылып калышым үчүн ошол Ыйсанын өлүмү жана тирилүүсү маанилүү болду. Ошого баптисттер ишенгендер. Ошондой эле Ыйса айтат,
Мен тууралуу жакшы кабарды, Матайдан болгон жакшы кабар 28-өлүмдө бүткүл элге жарыя кылгыла. Ошол жарыялоочу баптисттер эми Ыйса кантип ошол нерсени айтып, өзүнүн шакирттерине, 12 шакирттерине калтырып кетсе, шакирттер ошол окутууну өзгөртпөстөн, бөлбөстөн туура элдерге жеткирген. Эми мен сөзүмдүн жыйынтыгында бул тема абдан оор, корч жана терең. Мен кыскартып айтып өтөйүн, анткени кыска убакытта көп нерсени айтып жетишпейсиң. Бүгүнкү күндө элдер дагы тажам болуп калбадыкпы? WhatsApp'ка кирсең, жанагы сообщенияны ускорение кылгандагы нерсе киргизип койду. Бирөө 2-3 мүнөт сүйлөсө, ускоренияны баса калып сүйлөйсүң. Эч ким тыңдап карабайт. Бүгүнкү күндө фильмдерди көргөзүп калса, фильмдин башын, ортосун, аягын көрүп калышты. Элдердин чыдамы кетип калды. Бирок биз элдердин чыдамы кетип калды. Элдер тажап кетет экен, кыска сүйлөйүн дегенден эмес. Кимге керек болсо угуп алат. Анткени бул маанилүү сөздөр. Дагы айтайын. Православие, католик дегендер бар. Ушул экөөнү укканда эле христиан менен Христос алардын Кудай деп келишет. Эмне үчүн ушул эки багыттан өзгөчөлөнүп турат ушул баптисттер? Баптисттер протестанттардан келип чыккан. Мен кыскача бир 2-3 сөз тарыхынан. Православиеде негизги нерселерди алар табынышат, алар чокунушат, өлгөндөргө сыйынышат, же өлүктөргө сыйынышат. Алар негизинен алып караганда ыйык жазууну негизги авторитет кылып коюшпайт. Биз ыйык көргөн жана ыйык туткан, биз үчүн негиз болгон Библияны алар ыйык тутушпайт. Булар православиелердер. Жана чокунушат аларда. Шам түтөтүшөт, бизде андай кылбайт. Католиктерде эң негиз алардын Кудай болуп калган папа. Папа эмне десе Кудайдай, папанын айтканы Кудайдай деп түшүнүшөт. Биз андай эмес. Биз эч качан адамдардан турган лидерди же адамдардан турган башчыны Кудай дебейбиз биз. Ал жакшы сөзүн айтып коюшу мүмкүн. Биздин авторитет ыйык жазуу, Библия. Ошол Библиядагы Кудайга ишенебиз, Библиядагы Ыйсага табынабыз, Кудайга табынабыз. Айырмачылыгы мына ушунда. Биз бир гана ыйык жазуу эмне десе, ошол менен жүргөнгө аракет кылабыз. Кемчиликтер кетириш мүмкүн, бирок аракет жасайбыз ошол боюнча. Жана эч кандай биздин карманган нерсебиз ыйык эмес. Бир гана ыйык жазуу. Ыйык жазуу бизге авторитет. Эмесе мен айтар элем, биз секта эмеспиз. Анткени биздин башчыбыз Кудай, Ыйса. Ыйса адамдарды куткарганга жетелейт. Куткарат жана куткарылат, кудурети жетет. Башка эч кимдин кудурети жетпейт. Сиз өлгөндө же сиз өлгөндө же мен өлгөндө баардыгыбыз өлөбүз, өлүүгө тийишпиз. 100-150 жыл жашайбызбы? Өлөбүз биз. Менин жанымды бейишке барасың же тозокко барасың деп соттой турган ошол Ыйса. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар жаңылып жатат. Мен узак жашаймын. Же менин Кудайым ушундай кыла алат. Индустарда же синтоистик окутууларда реинкарнация деген түшүнүк бар. Мен өлгөндөн кийин менин жаным бир сонун гармоничный жерге барып которулат, бир жандык болуп калышы мүмкүн, же бир чымчык болуп калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Адам өлүп тоо кылбаса, Ыйсага ишенбесе, түз тозокко түшөт. Бул Библиялык карманган окутуу. Эгерде сен ишенсең, Ыйсага ишенсең, тоо кылсаң, ошол инсандын, Ыйсанын айткан дегени менен жүрсөң, анда өлгөндөн кийин дароо анын кучагына барасың. Бул Библиялык бизде гарантиясы менен айтат. Ыйык жазуудан мен 2 жерден окуп берейин, айтып берейин. Бир эле китептен, Жакандан болгон жакшы кабар. Жакан ким? Жакан Ыйсанын сүйүктүү шакирттеринин бири. Ыйса тууралуу баяндайт. Бул 4-чү жакшы кабар. Ал эми аны кабыл алып деген сөз. Кудайды жана Кудайдын уулун кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болууга бийлиги берилди деп жазылып турат. Эгерде биз ишенсек, биз Кудайдын балдары болууга бийлик берилет экен. Башка эч кандай динде дагы бул тууралуу андай сонун нерсе айтылган эмес. Бул кереметтүү убада. Ким кыла алат мындай? Бул Жакандан болгон жакшы кабар 1-бөлүм 12-аят.
Экинчи жер болсо 3-өлүм 16 аят. Кудай бул дүйнөнү деп турат. Абдан сүйгөндүктөн, жөн эле сүйгөндүктөн эмес, абдан сүйгөндүктөн. Өзүнүн жалгыз уулу Ыйса Машаякты берди. Ыйса Машаякка ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө, бейишке чыгышы үчүн берди деп турат. Мына биз ишенген баптисттердин негизги мына убадалары мына ушундай. Эмнеси жаман эми? Эмнеси жаман? Ойлонбойлубу? Саресип салбайлыбы? Мен таң калам адамдардын ушундай ой жүгүртпөгөндүгүнө. Керемет уулум болосуң, кызым болосуң, сага бейиш убадаланды десе, тигилер болсо силер Кудайдан жөрмөлөп качкансыңар дейт. Кантип болушун ушундай? Ошон үчүн кымбаттуу достор, дагы айтар элем, Кудай түшүнгөнгө, ой жүгүрткөнгө жардам берсин. Биз ошол Кудайдын адамдарына тил тийгизгенден сактасын. Кудай ал адамдар менен кимдер ким өзүнүн уул кызына тил тийгизсе, менин көзүмдүн карегиме тийгениге барабар деп жазылып турат. Бирок биз жеңилип калышыбыз мүмкүн. Бизди өлтүрүп коюшу мүмкүн. Машаякчыларды канча кылымдардан бери өлтүргөнгө, Библияларды өрттөп, жок кылганга аракет кылышты, бирок машаякчылык 2000 жылдан бери жашап келатат. Көрсө анын лидери Кудай турбайбы? Адам лидери болсо ал түп тамыры менен жок болот. А Кудай негиздөөчүсү болсо эч ким аны жок кыла албайт. Ошон үчүн баптисттердин негизи ыйык жазууга, ыйык жазууда Кудай тууралуу, Ыйса тууралуу баяндайт, Кудайдын сүйүүсү тууралуу баяндайт. Бир туугандар, достор, түшүнгөнгө жардам берсин. Амин.